презентация менен иштөөнүн дагы бир түрүн үйрөнөбүз. Ал үчүн PowerPoint'те ишке киргизебиз. Бизде мондай бет ачылды. Биз жанакындай эле жазууну алып салабыз. Бизге дизайн беребиз. Дизайн берүүнү билесиздер, үйрөндүңүздөр сиздер. Рисунок берейин мен бул жерден. Сиздер интернеттен ар кандай фондорду скачать этип алсаңыздар болот. Мисалы үчүн биз азыр эми мына жерде салам дегенде ар бир тамга өз-өзүнчө чыгыш керек. Ошол боюнча үйрөнөлү. Азыр биз биринчи бир 3 барак кошуп алайлы. Экинчи баракка дизайн беребиз. Дизайн беришти билесиздер. Буга да сүрөт берейин. Ошол интернетке кирип Google'дан эле фону деле PowerPoint десеңиздер, сонун дизайндар чыгат. Ошол жактан скачать этип алсаңыздар болот. Үчүнчүгө жана 4-чү бетибизге дизайн берип алайлы. 4-чү бетибизге да дизайн берип алдык. Мынакей биз 4 слайдтан турган презентация даярдайбыз. Биринчи бетибизге кайтып, ошол жерден салам деген сөз ар бир тамгасы өз-өзүнчө чыгыш керек. Вставкага киребиз. Word артка кирип, бул жерден С деп эле токтотобуз. Кайра вставка, Word арт, кайра киребиз дагы, А деп токтотобуз. Кайра вставка, Word арт, кайра L, кайра вставка, Word арт, кайра А, Word арт, кайра М деген сөз. Мына бардык тамгабыз бир жерге туруп калды. Мына тик бурчтугунан алып жайгаштырсак болот. Мыштын сол жагын басып, кой бербестен оң жагы менен тартып алабыз. Мынакей. С ар бир тамганы жайгаштырабыз. Өз-өзүнчө кылбасак, анимация бергенде сөзгө жалпы анимация берилип калат. Ошондуктан ар бирин өз-өзүнчө жазып чыгышыбыз керек. Мынакей. Салам деп жаздык. Эми ушул Сны басып анимация беребиз. Бул жерден биз төмөн жактан чыксын, элек болуп. Тилектерибиздин 1ге чейин көтөрүп коелу. Сал жайыраак, бир аз жайыраак чыксын. Экинчини дагы элет. Бир аз жайыраак чыксын. Лды дагы элет. Кийинки тамганы дагы элет. Акыркы тамганы да элет. Бардык тамгалар төмөн жактан биз энтерди баскан сайын чыгыш керек. Биринчи бетибиз бүттү. Экинчи бетибиз. Эми жазууларыбыз мына ортодон мына жакка чыгыш керек. Ал үчүн вставкага кирдик. Надпись. Бул жерден 2020-жыл деп жазайын. Кийинкибиз кайра вставка, надпись. Санарип тештирүү жана балдарды колдоо деп жазайын. 2000 аймактарды өнүктүрүү экен эле. Аймактарды өнүктүрүү. Экөөнү алмаштырып койсок болот мына жерден. 2020-жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү, мына өлкөнү деген кошоюн.
Үлкен сан әріптештірүү. Балдарды колдоо надпис. Бұл жерге балдарды колдоо жылы дедим. Эми ушул жазууларыбыз 2020 могу жерге, аймактарды өнүктүрүү могу жерге үлкен сан әріптештер мындай чыгыш керек. Ал үчүн бардык жазууларды бир жерге топтойбуз. Бири-биринин үстүнө минсе да боло берет. И бул жерден ар бир ушул жазган сөздөрүбүзгө башка анимация беребиз. Кантип 2020 дегенди бассак, мына өзүнчө бир кичинекей тик бурчтукка алынды. Анимация. Эми бул жерден стрелканы басып, эң төмөнкү жактан другие пути перемещения дегенди тандап, вверх деген тандайсыз да, окей. Мынакей бизде мындай стрелка пайда болду. Бул 2020 ушул жерге алып барып коет. Мына кызыл чекит, жашыл чекит баштапкысы, кызыл чекит ушул жерге барып конот. Кызыл чекиттин үстүндөгү көзөнөкчөнү басып, биз айландырып койсок болот. Демек 2020 деген сөзүбүз ушул жерге барыш керек. Аймактарды өнүктүрүү басабыз, анимация. Стрелкасын басып, эң төмөн жактагы другие пути перемещения. Вверх. Окей. Жанакындай эле үстүндөгү көзөнөкчөнү басып, бара турган жерди көрсөтүп коебуз. Кызыл чекит ошол токтой турганы, жашылы баштапкы чекит. Өлкөнү дегенди басабыз, анимация. Төмөнкү стрелканы басып, другие пути перемещения вверх. Ушул жерден эми вверх эмес, вниз деген тандап, окей басабыз. Жана мына көзөнөкчөнү бул бурчка каратып коебуз. Балдарды колдоо жылы дегенди басып, анимация, төмөнкү стрелка, другие пути перемещения и вниз. Окей. Кызыл көзөнөкчөнү, эгер жылып кетсе, кайра кармап, ордуна апарып, көзөнөкчөнү басып, кайра тартып койсок болот. Эми биздин жазуулар ушул жерде көрүнүп калды. Бул жазуулардын үстүнө биз сүрөт коюп койсок болот. Ставка, рисунок. Жана ошондой эле биз сан әріптештирүүгө карата сүрөт коюп коелу. Сүрөттү тандадык. Сүрөтүбүз чоң болуп калды. Каалаган бурчунда көзөнөкчөнү басып, кичирейтип алсак болот. Жазуус көрүнбөй калды. Биз интерди басканда жазууларыбыз чыгат эми. Кийинки 3-чү бетке биз сүрөт коелу. Ставка, рисунок. Мына китептин сүрөтүн тандадым. Кичирейтиш керек. Ошол китепти биз мындай тегерек алгыбыз келди. Ал жерде мына стили рисунков деген турат. Ошол кичинекей эң төмөн жагында стрелканы бассак, бизге мындай түрлөрүн берет. Биз мынтип айлана калып койдук. Жана ошондой эле оң жагына ставка, надпис, китеп билим булагы деп жазып коелу. Китеп билим булагы. Айландырып койсок болот. Кааласак шрифти чоңойтобуз. Жана кайткандай эле белгилеп, главныйдан мына жерден шрифттин түрүн тандап, бул жерден шрифттин чоңдугун тандайбыз. Жана шрифттин түсүн тандап берип койсок болот. Акыркы бетибизге убакыт бар бекен. Акыркы бетибизге дагы ставка, диаграмма коюп койсок болот. Smart Art коюп коелу бул жерден. Окей. Бул жерде тексттердин ичине биз ар кандай суроолорду жазып койсок болот. Сабак. Жактыбы? Өз оюңду